Саламатсыңар балдар? Манайларыңар кандай? Эң мыкты даражада болсун менин азаматтарым. Бүгүнкү мекен таануу сабагына даярдандыганда. Бүгүнкү сабактын темасы ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу дарактар. Демек балдар, силерге бир нече суроолор берейин. Сүрөттөн сен жашаган жердеги өсүмдүктөрдүн жалбырагын таанып көрсөт. Эмне үчүн жайкы жалбырактар жашыл, ал эми күзгү жалбырактар сары болот? Себебин айт. Демек, себебин айта турган болсок, жалбырактагы тарамыштарды байкагансыңар, балдар. Байкаган болсоңор, ал тарамыштар өсүмдүккө керектүү азык заттарды өткөрүп берет. Демек, ал азык заттар күзүндө түгөнүп, кышкыга дем алууга, уйкуга кетет дарактар. Ошол мезгилде жалбырактары саргайып калат. Аны биз 1-класста үйрөнгөнбүз, балдар. Азаматтар, анда эмесе бүгүнкү сабагыбызга кезек берели. Сүрөттөн арча менен карагайдын жалбырактарын салыштыр. Окшошпу же айырмасы барбы? Сенин оюңча алардын жалбырактары кайсы буюмга окшошот? Айтып бер. Демек балдар, алардын жалбырактары эмнеге окшошот экен? Туура, ийнеге окшош. Ошондуктан алар ийне жалбырактуу деп аталат. Демек, ийне жалбырактуу эмнелер болот экен? Арчалар, карагайлар ийне жалбырактуу өсүмдүктөргө, дарактарга кирет экен. Демек, буларды биз жашоодо байкап көргөнбүз, балдар. Эми балдар, карайбыз. Жазы жалбырактуу дарактар. Ал эми жазы жалбырактуу дарактарга жалбырактары жайык болот. Ошондуктан аларды жазы жалбырактуу бадалдар, дарактар деп атап коебуз. Алардын жалбырактарын байкаган болсок, мынакей сүрөттө көрүп тургандай, жазы жалбырактуулар. Булар биздин айлана төгөрөгүбүздө дагы, жашаган жерибизде дагы өтө көп. Бадалдар, дарактар деп аталат. Эми балдар, силер үчүн эсиңерде сактоочу маалымат. Биздин эл арчадан ысырык жасашат. Анын себеби арча өзүнүн заттарды бөлүп чыгарат. Мындай заттар жугуштуу ооруларды таратуу, микробдорду өлтүрө алууга касиеттүү. Ал касиет пиязда, сарымсакта, жаңгакта да кездешет. Жаңгактын жалбырагынан күбө качат. Эмен дарагы өскөн жерде бүргө болбойт экен, балдар. Бүгүнкү тапшырмабыз жазы жалбырактуулардын ийне жалбырактарын альбомго салып кургатып аласыңар. Мүмкүн алардан гүлдесте, сүрөт же башка нерселерди жасаганга болот. Мынакей сүрөттө көрүп тургандай, ар түрдүү жаныбарлардын татынакай белектерди жасап альбомдорго салып алгыла, балдар. Баарыңарга ийгилик, тапшырмаларды аткаргыла, саламатта калгыла, балдар.